Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Кара Суу районундагы Жоош айыл өкмөтү аталган жарлыктын негизинде көрүктөндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өкмөттүн эсебинен 3500 түп аксыдан кара өрүктүн көчөтүн алып келип эктирип, бүгүнкү күндө жолдун жээктерин таза кармоо үчүн ушу дыйкандарга жолдун жээктерин арендаларга бергенбиз. Бүгүнкү күндө эгип, мына бүгүнкү күндө көктөп турат. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө жолдун жээктери каралбай кетип атат. Баягы бизде мурун тыт эгилген, тал эгилген, алар бүгүнкү күндө түшүм дагы бербейт, бир прибыл да бербейт да. Ошон үчүн баягы жогоруда айткандай бул кара өрүктүн тикенектүү болот экен. Аксыдан Чергет айылынан алып келип атабыз. Былтыркы жылы 2021 жылы 6000 түп алып келгенбиз. Быйылкы жылы 3500 түп алып келип эктик. Жоош айыл өкмөтү көчөлөрдү таза кармоо максатында жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Кайназар Меңдиев да 2 жылдан бери жол жээгине көчөт отургузуп, аны актап турат. Өкмөттүн демилгесин колдоп, бул саамалыкты башкалар да улантса экен деген изги тилекте. Былтыр ошол өкмөт менен ушул жолдун боюн жашылдандыруу үчүн сүйлөшкөнбүз. Былтыр көчөт алып кеп берген. Былтыр где-то бир 700-800 көчөт эгилген. Былтыркы көчөттөр мыналар, мына бүт пареге алгандар. Болсо мына болсо быйылкы көчөт. Быйыл эгилди 350-400 тадай. Ушу жолду тазалыгын сакташ үчүн ушу көчөттөрдү эгип өкмөт менен келишип иштеп атабыз. Жоош айыл өкмөтүнө караштуу 13 айыл болсо, ар бир көчөт эгүү жөрөлгөсүн ишке ашырган. Большевик айылына 3500 түп көчөт келсе, анын баарын жергиликтүү тургундар өз жерлерине отургузушкан. Алар бул жөрөлгөнү киреше кирүүчү булак жана тазалыкты сактоонун усулу катары карашат. Салымыбызды кошуп, ушул көчөттөрдү эгип, тал теректерди орнотуп, өстүрүп, ушул көчөбүздүн көркүн bundan da жакшыртуу максатта ушундай көчөттөрдү эгип, эмгектенип жатабыз. Кара кайноолунун түшүмдүүлүгү жакшы, мындай суу келсе деле, келбесе деле жакшы мындай эме берет экен, мол түшүм берет экен. Жылдын мындай август айларында пышат. Анан мындай сатып, жакшы киреше алып жаткандар бардыгы жерлерде бар. Мындай дарактарды актоо, жанагы мен айткан чет өлкөдөн келген көчөттөрдү отургузуу, мисалы үчүн бизге азыр биздин элибизге мына кара өрүк деп коебуз, черный слива. Ушуну абдан эгип, күчкө киргизди. Айыл өкмөтүбүз тарабынан дагы көчөттөр алынып берилип атат дыйкандарыбызга жолдун бойлорун көрктөндүрүү үчүн. Азыр ушуларды тазалап, актап, тазалап, ондай иретке келтирип, эмне кылып атабыз азыркы күндө. Ушул көчөттөрүбүз гүлдөп, гүлүн таштап, мөмөгө таякланып атат. Учурда Жоош айыл өкмөтү багбан дыйкандарга агын суу берүүнү баштады. Буга чейин айыл өкмөт менен элдер биргеликте арык каналдарды 100% даярдап бүткөн болчу. Перизада Ташиева, Улкан Зондугузу, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.